Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыздын ибадаттарыбызды, кылып аткан дуа зикирлерибизди Кудайым кабыл кылсын. Кудайым мекенибизге тынччылык, аманчылык берсин. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз мусулманбыз. Ушул жерде мусулманчылык фарзыбызды аткарып, бардыгыбыз колубуздан келишинче эптеп септеп болсо дагы ошо динибизге бир пайдабыз тийсин, эл журтка пайдабыз тийсин деген ниетибиз бар. Алла Таалам бардыгыбыздыгын иншалла кыяматта өзүнүн баягы бейиштери менен сыйлап алат иншалла. Ошо ниетибизден Кудай Таала айырбаган болсун. Бардыгыңыздарга рахмат. Ошо жолдордо канчалаган кызмат, канчалаган мээнеттерди кылып жүрөсүздөр. Анан биз бул бир мамлекеттин жараныбыз, башыбызда ак калпагыбыз бар, колубузда ушул мамлекеттин паспортун көтөрүп жүрөбүз. Кур'ан-ы Каримде дагы Атойяуллаха ва атойяур расула ва улил амри минкум. Алла Таалага баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле, араңардан чыккан жетекчилерге баш ийгиле дейт. Анан ар бирибиз, урматтуу бир туугандар, дин болгондон кийин динибизде ар ким өз башына, азыр интернет заманы, жөн эле интернеттен чукуйга алып бир 2-3 хадис жаттагалы эле аны менен эле дин тутуу эмес. Бардыгыбыз ошо устаз кармоо менен, ушундай аалымдар менен суроо менен бардыгыбыз бир тууганбыз. Биз бири-бирибизге душман болсок да Кудай Таала бизди бир тууган кылып койгон. Ыймандуубуз бул бир тууганбыз. Иннамал муъминуна ихва деп Кур'ан-ы Каримде жүрөгүндө ыйманы бар момундардын бардыгы бир тууган. Бир ата бир энеден туулгандай Кудай Таала бизди бир тууган кылган. Анан бардыгыбыз кээ бир кемчиликтерибизди моюнга алганда Алла Таала да жакшы көрөт. Анан мечиттерге келгенибизде ушундай жакшы хулу зинатакум инда кулли масжид деп Кур'ан-ы Каримде бар. Мечиттерге, сежде кыла турган жерлерге келгенде ошо зинаттарыбызды, кооз кийимдерибизди кийинип, денелери мүчөлөрүбүздү жуунуп, атырларыбызды себинип келүүбүзү бизге жараша турган нерселер. Бардыгыбыз бирби, динибиз бир, кыблабыз бир, мечитибиз бир, окуган Кураныбыз бир, сүйлөгөн хадисибиз бир. Бирлерди санап отурсак миллиондогон бирлер бар, бириге турган жерлер. Анан жөн эле шайтанга алдырып эле, шайтандын жетегине түшүп эле бир кичикей жерлерден болбогон, ал арзыбаган, андан сооп деле болбойт, андан күнөө деле болуп кетпеген жерде анан талашып эле бири-бирибизди жек көрө берет экенбиз. Андай жек көрүүлөргө барбайлы таксырлар. Баарыңыздардан сураныч, кылган кызматыңыздарга рахмат. Ошентип аксакал болуп, о жерлерге келип, намаздарыбызды окуп, элибизге жакшылык жеткирип, динибизди колубуздан келишинче жеткирип аракет кылып атасыздар. Эмгегиңерди Кудай бааласын. Кудайым. Карасаңыз, адам деген ал билбейт. Адамдын баасы эч нерсе эмес. Кудайдын таразасында таразалансын, көрдүңүздөр да. Алла Тааланын таразасы бир гана акыйкатты баалай турган тараза. Адамдыкы ар кандай болот. Адамбыз, баарыбыз кемчиликпиз. Кээде бири-бирибизди баалайбыз, кээде баалабай да коебуз. Бирок урматтуу бир туугандар, келиңиздер, дин өзү тартип, дин өзү маданият, дин өзү үлгү болушубуз керек бардыгыбыз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, келиңиздер, ушу динибизде сөзгө калбасын, бардыгыбыз ушундай тазалыктарыбызга көңүл буралы таксырлар. Адамдардын ошо диний маданияты да аябай өсүп келатат, көрдүңүздөр. 20 жыл мурун аракты кантип ичпей коем деген эле суроо болчу биздечи. Азыр Кудайга шүгүр, 15 жыл мурун дааратты кандай алам деген эле суроону берчи. Азыр адамдардын берген суроосуна жооп таба албай калды аалымдар. Анча-мынча эле бармак менен санай турган аалымдар ошого жооп бере ала турган болуп калды. Адамдардын деңгээли ошондой өсүп кетти, көрдүңүздөр да. Ошон үчүн диндин өсүшүнө да канча бирөөнүн салымы бар, урматтуу бир тууган. Силердин да салымыңар бар. Даанышмандар айтат, бир жерде бир асказоодо бир тамчылап, бир тамчы таам турса, 1000 жылдап тамса дагы, бир 1000 жыл өткөндөн кийин ошо тамчылаган тамчынын себебинен астындагы тоодой болгон таштар жарылып кетсе, ошондо биринчи тамчыдагы мен кылдым деп айтпашы керек, эң акыркы тамчыда мен кылдым деген акысы жок дептир. Ошончо тамчынын акысы бар деп. Динибизге элибиздин диндин өнүгүп атышына баарыңыздардын салымыңыздар бар. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн бир сен мен дебейли. Биз кечиримдүү бололу. Сөккөнгө тилсиз бололу, урганга колсуз бололу, урматтуу бир тууган. Биздин диндин принциптери ушулар. Бири-бирибизге дуа кылалы. Таксырларым, Алла разы болсун. Андан биз мусулманбыз биринчиден. Мусулман болгондо да ушундай үлгүлүү мусулман болуп келген. Ата-бабаларыбыз ушундай биздин барктанып, даңктана турган ата-бабалардын уулдарыбыз. Дайыма башыбызда ак калпагыбыз бар. Муну туура түшүнөлү, урматтуу бир туугандар. Анан биздеги негизги нерселе
Har bir uluttun özünün özgöçölügü bolat eken. Giyim meselesine gele turgan bolsakçı, sünnet dep. Sünnet giyim kanday bolat degende alımlarыбыз ушундай дейт. Sünnet giyim oşo senin жашап аткан чөлкөмдө аксакалдар, абройлуу адамдар ошого мынтип жини келип калбаган адам кийим кийсең ошо сүннөт дейт, көрдүңүздөр да. Башыбызда ак калпагыбыз бар. Ошо да сүннөткө ылайык. Эч ким буга каршы чыга албайт. Эч ким каршы чыга албайт, көрдүңүздөр да. Арабтар өзүнүн кийими бар. Өзүнүн погодасына ылайык, өзүнүн ошо табиятына ылайык кийинет. Мына түрк бир туугандар өзүнө жараша кийинет. Пакистан бир туугандар өзүнчө, Индия өзүнчө кийинет. Ар бир нерсенин өзүнүн нугу бар экен да. Таксырлар ошон үчүн өзүбүздүн кийимдерибизди баскан турганда үлгү болорчу. Келиңиздер, бүгүндөн баштап бардыгыбыз ошо биздин ата бабабыз кийип келаткан узун кийгибиз келеби эч ким тийбайт. Бирок бир гана бизге өөн учурабаган ата бабабыз кийип келаткан мына Абдрахим шейх мына ушундай, көрдүңүздөр, мына кийинип турган, мына Жораке бул жерде кийинип турушпайбы? Так ушундай кылып өзү каалагандай, өзүнө жаккандай, бирок адамдарды дагы мындай өөн учурабагандай бир кийимдерди кийели, ошого өтөлү. Мына 79-та атабыз эле болот экен, мына жакшынакай, мына көрдүңүздөр да. Бардыгыбыз ушундай, анан кичинекей нерселерге байланып албайлычы, көрдүңүздөр да. Өөн учурап, койчу ушул деп аткан сөздөр да ушундан келип атат да, таксырлар. Келгилен бүт баарыбыз ушундай бир формага өтүп алалычы. Келдик, сөз берип эметебиз да, Кудайым буйрса. Ошон үчүн мына мечитте кыбыла жүздөнүп турабыз, таксырлар. Бардыгыбыз ушундай кийимдерге өтө турган болсок, дене мүчөлөрүбүзгө көңүл буралы, көчөлөрдө бир сөзгө калбайлы, динибиз ушундай бир сөзгө калбасынчы. Мусулманды көргөндө адамдар ушинтип тамшанып тура турган, мусулманды көргөндө карачы тазалыгын карачы деп тура турган. Биздин улуу жол башчыларыбыз ошондой болгон. Пайгамбарыбыз да ошондой адамдар тамшанат эле, көрдүңүздөр. Кээ бир учурлар болот эле, ал жанагындай согуштар болуп калат эле, сапарлар болуп калат эле, анда адам жүдөйт. Анан күнүмкү турмушта ушу кийимдерибизге көбүрөөк көңүл бурсак, кийген кийимдерибизди иреттесек, мечитке келгенде ошо нерселер адамдарды ошода суктандырат экен. Динди үйрөтүүнүн баарыбыз эле дин үйрөтөлү деп жүрөбүз. Дин менден башка кишиден намаз окусун деп жүрөбүз. Бирок аалымдар ушундай дейт. Динди үйрөтүүнүн 10 жолу болсо, бирөө сүйлөө жолу менен болсо, 9 үлгү жолу менен болсун дейт, көрдүңүздөр. Баскан турган, кийген кийим менен, сүйлөгөн менен, адамга мамиле менен, сөзгө туруктуулук менен, жалгандан алыс болуу менен, аманатка бекем туруу менен, аманатка кыянат кылбоо менен, мына ушу менен мусулман экенбиз да. Анан кымындай нерсеге бир такалып, ошону менен динибизди жаман көрсөтпөйлү. Алла таалам бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Келиңиздер, ушундай нерсеге өттүкпү, урматтуу бир туугандар? Мына республика боюнча ошо бүгүн баштап атабыз. Мына ушу эң мына борбордук мечитибизде турабыз. Мына аксакалдардын бардыгы ушул нерсеге өтөлү деп мына бир-бирден айтып атабыз. Ал телевизордон мынтип айтып коюш менен бүтпөйт экен. Мына Абдрахим шейхибиз биздин урматтаган аалымдарыбыздын бири Кыргызстанда, 10дун бири, мына өзү келип үлгү болуп берип атат. Мына Жоракебиз даават бөлүмүнүн, биздеги үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы. Асан ажакебиз мына биздин орун басарыбыз. Бул жерлерде мына аксакалдарыбыз турат. Ушунча аксакалдар сөздөрүбүз жалган болбосун. Туурабы, урматтуу бир туугандар? Ушуга бекем туралычы, бири-бирибизди айталы, мечиттерде айталы, ушундай жыйын болду, ушуга келели деп бири-бирибизди үгүт кылалычы. Ушундай кийимдерге бардык Кыргызстан боюнча Кудайым буйрса аракет кылсак, кыска убакыттын өтүп кетебиз. Сүйлөштүкпү таксырлар? Каршы эме жок, иншалла. Имандуулар дейт, өтө жумшак мүнөз болот дейт. Кунун мисалы кудду бир баш ийүүчү төбө сыяктуу итаатчыл болот дейт. Бир асканын башына отуруп койсоң да итаат кылып ошол жерге отуруп берет дейт да. Иман мээнетин кылгандан кийин сыпаты адам мүнөзү жакшырат экен. Адамдын баласын итаатчыл болуп баштайт экен, башчыларыбызга, бардыгыбызга Алла буйргандай. Ошого Аллага шүгүр мээнет болгондон кийин адам иманы толук келгенден кийин белгиси кайсы деди, адам адеп акылагы оңолот экен. Адеп акылакта эң чоң нерсе адамдын пикири оңолот экен да. Качан адамдардын жакшы күмөн кылып баштаса, адамзаттын жакшылыгы көрүнүп баштайт экен да. Эгер адамдар бирине жаман күмөн кыла бере турган болсо, анда адамдардын жаманчылыгы көрүнүп баштайт. Ушинтип элдин арасында ызычуу жаманчылык башталат да. Ушу Аллага шүгүр ата бабаларыбыздын кийимин кийип, дин мээнетин кылайлы депчи. Биздин Аллага шүгүр ата бабаларыбыздын кийими шариятка эч бир каршы эмес. Ошого Азиретибиз көптөн бери демилге көтөрүлүп, Аллага шүгүр толукталып, азыр мына бүт Бишкекте мээнет кылган бардык эң алдыңкы аксакалдарыбыз, кудамаларыбыз, аалымдарыбыз, мындайча айтканда Бишкектин бүт берметтерин чогултуп, Азиретибиз бата берип, ушул жакшылык тарап кетсин депчи.
Şu жақшылыққа бардığınız sebep olup kalaylı. Allah'ın varınızdan ömrünüzlerge bereket versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.